Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер өзүңүздөр күбө болгондой эле туп-туура кечки саат 20:00 шайлоо участогу жабылды. Бүгүн эртең мененки саат 8ден баштап кечки саат 20:00 чейин бардык шайлоо тилкелеринде жергиликтүү шайлоочулар келип өз добуштарын беришти. Мына ушул добуштар берилип бүткөндөн кийин шайлоо участкасынын мүчөлөрү калган бюллетендерди эсептеп чыгышты. Сиздер көрүп турган мына ушул шайлоо тилкеси Баткен шаарындагы 81-77 шайлоо тилкеси. Бүгүн бул шайлоо тилкесине жалпысынан 810 шайлоочу келип өз добуштарын берген. Бул добуш берүү өнөктүгүнө жергиликтүү жана башка ар бир партиялардын өкүлдөрүнөн атайын коомдук байкоочулар көзөмөл салышкан. Шайлоо негизинен бардык ошол мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык эле аткарылды, өттү. Биздин пикирде ошо шайлоочулар өзүнүн каалаган партиясына добуш бере алгандай шарт түзүлдү. Шайлоочу ошол шайлоо участогунда бардык эрежелер, ошо мыйзамдагы талаптар аткарылды деп эсептейбиз. Андан сырткары шайлоо участогундагы санитардык талаптар дагы өз деңгээлинде аткарылды. Шайлоо негизинен жакшы өтүп, эл дагы ушул өзүнүн каалаган, өзүнүн оюндагы өзүнүн пикирини билдире алды деген ойдобуз. Шайлоо тилкелеринин эшиги жабылгандан кийин калган бюллетендерди шайлоо участкасындагы мүчөлөр эсептеп чыгышты. Андан соң бүгүнкү шайлоого канча жаран катышкандыгы тууралуу атайын эсептер такталып чыгарылды. Бизде көчмө болгон. Ана жерде Баткен шаарындагы 81-77 шайлоо тилкесине 1985 бюллетен келип түшкөн. Алардын ичинен 809 бюллетен шайлоочулардын добуш берүүсүнө колдонулган. Көчмө урна аркылуу бир бюллетен иштетилген. Ал эми калган 1174 бюллетен колдонулган эмес. Каныша Яшымова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.